Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Чыдамы бекем, элибиз сулуу, көксөбүз канбай, үйдө жаттыгай. Кыйын экенсиңер, туруштук бердиңер, силерди мактайлы шумдук кенсиңер. Таң калдырган ай, таластыктар ай, суктандырган ай, сулусуң арай. Аяламда вирусту жолотпогон ай, силер болдуңар таластыктар ай. Талас, респект, уважуха. Аягына чейин ушинтип жолотпогула. Ал эми бардык кыргыз элине тынчтык каалайбыз. Саламатсыздарбы? Азыркы дүйнөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу биз сиздерге ыр тартуулайлы дедик. Автор Чоткараева Жазгүл. Жер жүзүн каптап муңкайгы, көркөмүн жаздын уурдады. Жүрөктүн үшүн алгандай, көрүнбөй күндө жашанды. Телефон сүйлөйт үркүтүп, жүрөктөрдү үшүтүп. Телевизор кыйкырат, жан дүйнөнү күйгүзүп. Өткүн болуп жаздагы, эртерээк өтсүн бул кайгы. Үй камактан кутулуп, табигат жытын жыттайлы. Жараткан сага кайрылам, ааламды сакта оорудан. Кечирим берип бул жолу, арытсаң кен таажыдан. Уважаемые соотечественники, уважаемые граждане нашей страны, это тяжелое для нашей страны время, когда мы все находимся в изоляции, когда вся экономика стоит. Хотел бы обратиться словами благодарности нашим медикам, поблагодарить за то, что они у нас есть, поблагодарить за то, что сегодня они находятся в авангарде, поблагодарить за то, что сегодня они у нас на передовой, несмотря на тяжелые условия. И знак благодарности, я выделяю однокомнатную квартиру в центре Бишкека с ремонтом в абсолютно новом доме для особо отличившихся работников медицины в это тяжелое время. И хотел бы обратиться к нашим строителям, застройщикам. Уважаемые коллеги, давайте поможем. Кто может? Бүгүнкү күндө Кочкор району боюнча абал тынч, бардык кызматкерлер өз нугунда иштеп жатат. Пандемия оорусу боюнча бизде абал туруктуу, катталган киши жок. Бирок даваттан келген жана контактныйлар боюнча кызматкерлер жетиштүү деңгээлде өзүнүн кызматын так аткарып атат десек болот. Бул боюнча алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Үзгүлтүксүз биздин атайын түзүлгөн комиссия жерлерде иштеп жатат. Ошону менен эле катар айыл өкмөт башчылары дагы ушул биз менен контактныйлар иштеши боюнча органдар толук кандуу ар бири өзүнүн функциясын так аткарып атат. Нарын областынын кире бериши Сарчат пост болгондуктан бул постто бүгүнкү күндө 15-ден 20-га чейинки кызматкер кызматын өтөп жатат. Бул жерде биз кызматын элдин жүрүшүн контролго алуу максатында камераларды орнотконбуз. Алар онлайн биз көрүп тура алабыз. И барып ошол жерден биз кандай иш чара болгондугу тууралуу да кайра көрө алабыз. Бардык кызматкерлер толук кандуу костюмдар менен камсыздалган. Жазгы талаачылык иштерин айта турган болсок, бүгүнкү күндө Кочкор районунда бардык жалгыз талаачылык иштери өз нугунда кетип баратат. Биздин былтыркы жылга салыштырмалуу алганыбыз боюнча, маалыматыбыз боюнча
15 күнгө эрте деген прогнозубуз бар. Көчүү конуу боюнча айта турган болсок, бизде көчүү конуунун 2 район менен макулдашылган бар. Андан тышкары бизде ар бир айыл өкмөттө өзүнчө бир айыл өкмөттүн кызматкерлеринен протокол тапшырманын негизинде кызматкерлер дежурствого коюлган, посттор уюштурулган. Ошо посттордун баардыгына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн, жазгы талаачылык иштери, ошону менен катар көчүү конуу иштери, маалыматама берилген, кимдер өтүш керек, кандай өтүш керек. Ошол боюнча бүгүнкү күндө тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Бирок башында башталганда мүчүлүштүктөр болду, но бирок азыр бүгүнкү күндө биз баардыгын өзүнүн ордуна койдук десек болот. Саламатсызбы, урматтуу Сооронбай Шарипович? Мен Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Благовещенко айылынын тургуну Абдакимова Айнура. Мен жалпы Благовещенко айылынын элдеринин суранычы менен кайрылуу жасап жатам. Бизде 17 март күнү күтүүсүз жерден тажылуу вирус аттуу оору кирип келди. Биздин эл 80% күнүмдүк тирикчилик менен күн көрүп жатышкан эл. Эл бул кырдаалга аздык түлүк жагынан даяр эмес эле. Биздин эл, урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз киргизилген карантинди тартиптүү, так жана туура аткарып жатышат. Элибизге рахмат. Бирок биздин эл азык түлүк 1 айдан бери түгөнүп бүттү. Элибиз кыйналып жатат. Өкмөт тарабынан 2 ирет 10 килограммдан ун берилди. Бирок муну менен өзгөчө кырдаал мезгилинде күн көрүү кыйын турат. Аптекаларда маска жок эсебинде, дары-дармек жок эсебинде. Ошондуктан урматтуу Сооронбай Шарипович, бизди Сузак районунун Благовещенко айылынын жеке көзөмөлгө алышыңызды жана жардам беришиңизди өтүнүп суранабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бул ооруну биримдикте, так тартипте жеңебиз деп ишенем. Рахмат. Ассаламу алейкум достор, мен бир-эки ооз сүйлөп кетейин дедим. Бул сөзүм Адахан Мадымаров жөнүндө. Кээ бир Адахан Мадымаровду жаман көргөндөр, көрө албас адамдарга сөзүм жакпашы мүмкүн. Бирок мен сөзүмдү түшүнгөнгө аракет кылгыла. Барыбыз билгендей, Кыргызстанда ар кандай талапкерлер президентке, ар кандай экс-депутаттар бар. Бирок алардын тутунган жолу эч качан туруктуу эмес. Сүйлөгөн сөзү асмандан алып сүйлөбүчө билбейм кандай. Кыргызстанды 10 өнүккөн мамлекеттин катарына кошуп коем дегендер бар. Жана калса эртең 25 000, эгер мени шайласаңар 26 000 кылып берем дегендер бар. Бирок булардын баарын кое туралы. Эмне үчүн дегенде булар реалдуу жашоого эч качан дал келбейт. Эми мен бир эле талапкердин сөзүн айтып берейин. Бул Адахан Мадымаров. Адахан Мадымаровдун тутунган жолу, позициясы 27 жылдан бери бир принципти кармап келет. Бул сүйлөгөн сөзү Кыргызстанда бир гана тартип керек дейт. Бул сөзү абдан туура. Эмне үчүн дегенде азыр Кыргызстанда эч кандай тартип жок. Кээ бир адамдардын пейили башкача. Кыргызстанда эмнеге тартип жок? Азыркы учурда окуяларды көрүп жатасыздар. Бала уурдоо деген окуя пайда болду. Соттордун эч кандай адилеттүү жана акыйкаттуу чечим чыгарбайт. Ошондой жагдайларды, ошондой туура эмес окуяларды туура жолго салыш керек. Буну бир гана какшап келген Адахан Мадымаров. Бул сөздү, туура сөздү, акыйкат сөздү айтса да, кээ бир адамдар сенин колуңан ушул сүйлөш эле келет. Сен ушул бийликте болгонсуң, эмне иш кылып койдуң деген эле сөзү күйдүрөт да. Бир эле сүйлөгөн сөзү. Азыркы бийликтегилер эмне кылып жатат? Кыргызстандын жада калса, эртең бүрсүгүнү жок болуп кете турган жагдайга барып калды. Ошондой деңгээлге түштүк. Эмнеге ошол адамдарды сындабайсыңар? Эмнеге акыйкатты айтып турган адамды ошентип карылап, жаман сөздөр менен сүйлөйсүңөр? Эмнеге? Максатыңар эмнеге? Максатыңар кандай силердин ошол жамандап? Же Адахан Мадымаровдун деңгээлин түшүрүш керекпи? Же Кыргызстандын өнүгүшүн каалабайсыңарбы? Же максатыңар кандай? Мен эч качан түшүнө албадым. Адахан Мадымаровдун ошол кармаган бир гана принциби Кыргызстандын келечегин
өстүрүш, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуш, ушуларды айтып келип жүрүп, 27 жылдан бери мынакей чачагар кетти. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.